Урматтуу мамлекет башчылары, урматтуу айымдар жана мырзалар, урматтуу дүйнөлүк шаарлар форумунун катышуучулары, эң алгач Азербайжан Республикасынын президенти урматтуу Илхам Гейдарович Алиевке жана боордош Азербайжан элине жылуу меймандостук жана бул маанилүү иш-чараны мыкты деңгээлде уюштургандыгы үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Бардыгы үчүн турак жай, коопсуз жана туруктуу шаарлар жана коомчулуктар темасына арналган бүгүнкү форум урбанизация, туруктуу өнүгүү, климаттын өзгөрүшү жана турак жайдын жеткиликтүүлүгү маселелерин талкуулоо үчүн уникалдуу аянтчаны түзөт. Урматтуу форумдун катышуучулары, Кыргыз Республикасы тоолуу өлкө катары тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө артыкчылыктуу маани беребиз. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча тоолор дүйнөдөгү 1,1 миллиард тоолуу элдердин жашоо турмушун жана жыргалчылыгын түздөн түз камсыздап тим гана болбостон, тоо этектеринде жашаган миллиарддаган адамдарга дагы кыйыр түрдө пайдасын тийгизип турат. Тилекке каршы учурда мөңгүлөрдүн эриши, климаттын өзгөрүшү, калктын миграциясы жана экосистемаларга болгон кысым бийик тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда жайгашкан шаарларга терс таасирин тийгизүүдө. Чакан, бирок тарыхы бай жана уникалдуу маданий өзгөчөлүктөрү бар бул шаарлар бир катар кыйынчылыктарга туш болууда. Тоолуу шаарлардын туруктуу өнүгүшүн камсыз кылуу максатында төмөнкү 3 багытка сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. Биринчи, экосистеманын туруктуулугун камсыздоо. Биз тоо экосистемаларынын сезимталдыгын эске алган, интеграцияланган шаардык башкаруу стратегияларын иштеп чыгууну жактайбыз. Тактап айтканда, мөңгүлөрдүн эришинин азайышына ыңгайлашуу жана сууну үнөмдөөчү технологияларды ишке ашыруу өтө маанилүү. Мындан тышкары калдыктарды чогултуу, кайра иштетүү жана жок кылуу системаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, ошондой эле табигый ландшафттардын булганышынын алдын алуу өтө зарыл. Ошондой эле жергиликтүү экологиялык жактан таза материалдарды, энергияны үнөмдөөчү технологияларды жана тоо шарттарына ылайыкташтырылган сейсмикалык долбоор актуалдуу деп эсептейбиз. Экинчи багыт — тоо урбанистикасы үчүн инновациялар. Бул тоолуу аймактардын өзгөчөлүктөрүнө ылайыкташтырылган акылдуу технологияларды иштеп чыгууга, анын ичинде муниципалдык кызматтарды, транспортты жана энергия менен камсыздоону санариптештирүүгө тиешелүү. Кыргыз Республикасынын тажрыйбасын мисал катары колдонуп, биз тоолуу аймактарда энергетикалык көз карандысыздыкты камсыз кылуу жана эмиссияны азайтуу үчүн суу жана күн энергиясынын потенциалын максималдуу түрдө пайдалануу зарыл деп эсептейбиз. Албетте, табигый кырсыктарга туруктуу транспорт тармактарын түзүү жана эрте эскертүү системаларын иштеп чыгуу маанилүү. Үчүнчү багыт — адам капиталы жана маданий мурас. Тоолуу шаарлар бул жөн гана жаратылыш эмес, бул эң алгач адамдар. Ошондуктан биз жарандарыбыз жана меймандарыбыз үчүн ыңгайлуу жашоо жана иштөө шарттарын түзүүгө, анын ичинде билим берүү жана социалдык инфратүзүмдү, туристтик маршруттарды жана жайларды өнүктүрүүгө, ошондой эле санариптик көчмөндөр идеясын колдоого умтулабыз. Тоолуу шаарларды өнүктүрүүнүн өзгөчө актуалдуулугун, ошондой эле бул жааттагы тажрыйбабызды жана билимибизди эске алуу менен эл аралык тоолуу шаарлар ассоциациясын түзүүнү карап чыгууну сунуштайбыз. Ассоциация тоолору шаарларды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган мыкты тажрыйбалар жана биргелешкен изилдөө долбоорлору менен алмашуу платформасына айланат деп үмүттөнөбүз. Өз кезегибизде биз ассоциациянын башкы кеңсесин Бишкек шаарында жайгаштырууга даярбыз. Урматтуу форумдун катышуучулары, жеткиликтүү, коопсуз жана жогорку сапаттагы турак жай менен камсыз кылуу заманбап дүйнөнүн негизги көйгөйлөрүнүн бири. Биздин өлкөлөрдөгү тез урбанизациянын шартында жарандарыбыз үчүн татыктуу жашоо шарттарын түзүү боюнча негизги жүк шаарларга жүктөлүүдө. Бүгүнкү күндө шаарлар экономикалык өнүгүүнүн, инновациялардын жана адам капиталынын борборлоруна айланууда. Ошол эле учурда шаарлар климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине,
инфраструктурага басымдын күчөшүнө, турак жай көйгөйлөрүнө жана коомдук коопсуздук маселелерине биринчилерден болуп туш болушат. Ошондуктан турак жай курулушун өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Муну 2025 жылы эле Кыргызстанда 1,8 миллион чарчы метрден ашык турак жай пайдаланууга берилгени жана бул тармакка инвестициянын көлөмү дээрлик 2 миллиарддан ашык акча салынганы көрсөтүп турат. Ипотекалык механизмдерди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. 2021 жылдан бери мамлекеттик ипотека саясатынын алкагында 9 миңден ашык үй бүлө турак жай менен камсыз болду. Андан тышкары бир эле 2025 жылдын ичинде 4600дөн ашык үй бүлө жаңы батирлердин ачкычтарын алышты. Учурда өлкө боюнча 70 миңден ашык батир курулуп жатат. Жылдын аягына чейин 20 миң үй бүлө ачкычтарын алышат. Бул турак жайдын жеткиликтүүлүгүн мындан ары кеңейтүү үчүн олуттуу негиз түзөт. Урматтуу форумдун катышуучулары, Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары шаардык башкаруу реформаларын ишке ашырууда олуттуу тажрыйбага ээ. Учурда шаардык инфраструктура модернизацияланып, коомдук транспорт жаңыртылып, шаарды башкарууда санариптик чечимдер ийгиликтүү ишке ашырылууда. Айлана чөйрөнү жашылдандырууга жана энергияны үнөмдөөнү өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. Өткөн жылдын аягында Бишкек шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү Борбор Азиядагы эң биринчи заводдун ачылышы өттү. Завод жылына 365 миң тоннага чейин таштандыны кайра иштетүү аркылуу 30 мегаваттка чейин электр энергиясын өндүрүп чыгып жатат бүгүнкү күндө. Салыштырып айта кетсем, бул кубаттуулуктагы электр энергиянын өндүрүү үчүн буга чейин жылына болжол менен 80 миң тонна көмүр коротулуп, 100 миң тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкчу. Мындай ишканалардын өлкөбүздүн Каракол жана Ош шаарларында курулушу улантылууда. Форумдун катышуучуларынын биздин көргөзмө павильонубузда бул долбоор менен кененирээк таанышып кетүүңүздөргө чакырамын. Мындан тышкары, өткөн жылдын июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун Айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен Бишкекте 1000 жашыл дубал пилоттук программасы ишке киргизилген. Долбоор шаарды жашылдандыруу иштерин кеңейтүүгө жана туруктуу экологиялык чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. Урматтуу форумдун катышуучулары, сөзүмдүн аягында Кыргыз Республикасы өз тажрыйба менен бөлүшүүгө жана башкалардан үйрөнүүгө даяр экенин баса белгилеп кетким келет. Бүгүнкү форумдун жыйынтыктары шаар чөйрөсүн өнүктүрүүнүн багытын аныктай турган жана өлкөлөрүбүздүн туруктуу гүлдөп өнүгүшүн камсыз кыла турган алдыңкы чечимдерди иштеп чыгуу үчүн бекем пайдубал болот деп үмүттөнөмүн. Биз келечек муундар үчүн биргелешкен аракеттер менен гана адамдар, жаратылыш жана прогресс гармонияда жашаган туруктуу, инклюзивдүү жана ыңгайлуу шаарларды кура алабыз деп эсептеймин. Саммиттин ишине ийгилик каалап, көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат айтып кетемин. Рахмат.